Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин сиздер менен берекелүү бул жума күнүндө сиздер менен сөз кыла турган, баян кыла турган сөзүбүз бул укук жөнүндө болмокчу. Демек укук дегенде бул өтөк чоң, көп маанини камтыган нерсе болгондуктан, балким ошол нерселерден алгач биринчи укук маселесине келгенде, укук талаасына келгенде, адам биринчи алгач кайсыл укукту эстөө керек, кайсыл укукту алдын коюу, жогору коюу керек деген максатта, ошондуктан эң биринчи максат укук маселесине келгенде биз биринчи хаккуллахи алал ибад, Аллах Тааланын адамдардын үстүндөгү акысы деген маселени ойлошубуз керек. Себеби дегенде чындыгында сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан Аллах Таала, сиз менен бизди эң акыркы пайгамбарга үммөт кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактылоо айты менен Аллах Тааланын акысын биринчи эң жогору коюп, жана Аллах Тааланын акысын коргоо жана сактоого буйрулганбыз. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде бир канча аяттарда Аллах Таала өзү бизге буйрук кылган, осуят кылган, эскерткен. Мына ошол аяттардын биринде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Зарият сүрөсүндө «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Аллах Таала бул аятта эмне дейт? Мен инс жана жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деген. Алардан мен рызкы дагы кылбайм. Алардан Аллах Таала, демек, сиз менен бизди рызкы берүү башка нерсени эмес, Аллах Таала тескеринче сиз менен бизге рызкы берүүчү экендигин баяндап, Аллах Таала бир эле нерсе максатта жараткандыгын айтат. Ал эмне десе, лиябудун, Аллах Таала мага жалгыз өзүмө ибадат кылуу үчүн деп Аллах Таала баса белгилеген. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала башка бир аятта Нахл сүрөсүндө кабар бергенде эле وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ дейт. Чындыгында Аллах Таала мен ар бир үммөткө, ар бир коомго Аллах Таала элчи жибердик дейт. Эмне үчүн десе, «Ан та'будаллах», жалгыз Аллахка ибадат кылуу үчүн деп буйруган. Дагы бир башка бир аятта болсо Аллах Таала «Ва-қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана» дейт. Аллах Таала бул аятта Аллах Таала өкүм кылат деген. «Ва-қада раббука», Аллах Таала буйрук кылат, «Алла та'буду илля иях», жалгыз Аллахка гана ибадат кыл, эч бир нерсеге ибадат кылбай, жалгыз Аллахка гана ибадат кылууга, «Ва бил валидайни ихсана», жана ата-энеңерге жакшылык кылууга деп Аллах Таала эскерткен. Аллах Таала башка бир аятта Ниса сүрөсүндө «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'ан», Аллах Таалага ибадат кылгыла, Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла деген. Демек, бул аяттардын мааниси бардыгы сиз менен бизди эмнени эскертет? Демек, Аллах Тааланын акысы сиз менен биз Аллах Таалага жалгыз Аллахка чын ыхлас ниетибиз менен ибадат кылуу, ал эми Аллах Таалага эч нерсени шерик кылбоо. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын эң илимдүү сахабалардан бири Муаз ибн Джабал разияллаху анхунун сиз менен бизге жеткизген хадисинде «Кунту радифа халфан наби саллаллаху алейхи ва саллям» дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен күндөрдүн биринде пайгамбар «Кунту радифа наби саллаллаху алейхи ва саллям алал химар», эшектикке пайгамбардын аркасында учкашып бараткан элем дейт. Мына ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Кала ли я Муаз, атадри ма хаккуллахи алал ибад», сен чындыгында Аллахтын адамдардын үстүндөгү акысы эмне экенин билесиңби деди. «Ва ма хаккул ибада алаллах», ал эми адамдардын укугу Аллахтын үстүндө эмне экенин билесиңби деди. Мына ошол кезде «Култу валлаху ва расулуху а'лам», албетте Аллах жана анын элчиси билүүчүрактыр деп жооп бердим дейт. Мына ошол кезде «Факал инна хаккуллахи алал ибад ан я'будуху ва ла юшрику бихи шей'ан». Чындыгында Аллахтын акысы, Аллахтын укугу эмне десе, бул адамдар ага эч нерсени шерик кылбастан жалгыз өзүнө гана ибадат кылуу деп айтты дейт. «Ва хаккул ибада алаллах», эми адамдардын акысы эмне десе, «Алла ю'аззибаху ман ла юшрики бихи шей'ан» деди. Ал эми адамдардын акысы болсо, Аллах Таала эч бир адамды, эгер ширк кылбаган болсо, Аллах Таала эч бир адамды азаптабагандыгы, демек бул адамдын акысы деп айтты. Мына ошол кезде Муаз разияллаху анху «Я Расулаллах, афала убаширун нас», мен адамдарга бу нерсенин кушкабарын айтайынбы, буну адамдарга сүйүнчүлөйүнбү деген кезде «Ла тубаширухум фаяттакалу» деди.
файтакалу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди. Буну азыр аларга сүйүнчүлүк кабар бербей тур, себеби ушул нерсеге алар таянып алышпасын деп айтты дейт. Демек сиз менен биз Аллах Тааланын акысын биринчи бардык акыдан дагы, бардык укуктан дагы эң жогору кое турган укук бул адамдын Аллах Тааланын акысы, Аллах Тааланын адамдарда болгон укугу болуп эсептелет. Ал эми ошо андан кийинки эле укукта сиз менен бизде пайгамбарыбыздын үммөткө, мусулмандардын үстүндөгү акысы, укугу болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы сиз менен бизди чындыгында Аллах Таала сиз менен биз үчүн ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин, чындыгында Аллах Таала сиз менен бизге рахмат кылып, Аллах Таала мээрим кылып жөнөтүлгөн биздин сүйүктүү пайгамбарыбызды Аллах Таала сиз менен бизге пайгамбар кылып жиберген, акыры заман пайгамбар кылып, кыяматка чейин мындан башка пайгамбар келбей турган жана ушул эң акыркы пайгамбар экендигин кабар берген. Мына ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде лакад кана лакум фи расулиллахи усватул хасана лиман кана яржуллаха вал яумал ахир ва закараллаха кафира деп айткан. Чындыгында Аллахтын элчиси Расулуллахта силер үчүн эң жакшы, эң жогорку деңгээлдеги үлгү үгүт насааттар бар деди. Лиман кана яржуллаха вал яумал ахир, чындыгында Аллах Тааладан жана акырет күнүнөн жана Аллахты көп эстегендер үчүн Аллах Таала ачык баяндап өткөн. Демек эми пайгамбардын акысы эмне дей турган болсо, сиз менен биз бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эргешүү менен болот. Ошон үчүн Аллах Таала ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах, эгер силер чындап анда Аллах сүйсөңөр, Аллахтын акысын ада кылгандан кийин эле экинчи нерсе эмне деди? Фаттабиуни юхиббукумуллах, айткын сен үммөтүңө мага эргешкин деп айткын деди. Демек пайгамбарыбызга эргешүү менен гана сиз менен биз пайгамбарыбыздын акысын ада кылган болобуз. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде ва ман ютаиллаху ва расулаху فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dedi. Аллах Таала чындыгында ким Аллахка жана анын элчисине баш ийген болсо, Аллах Таала аларга немат кылып бергендер менен чогуу болот. Алар кимдер десе, минен набийин ва сиддикин ва шухада ва салихин, пайгамбарлар менен, сыддыктар менен, шахидтер менен жана салихтерге Аллах Таала немат кылып бергендер менен чогуу болот деп айтты. Ва хасна улайка рафиqa, бул кандай гана жакшы достук, кандай гана жакшы жакындык деп айткан. Демек Аллах Таала сиз менен бизде Аллахтан кийин эле пайгамбарыбызга моюнсунуу итаат кылуу, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн тилтүү деген нерседе турат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ва иннака тахди иля сиратал мустaqim деди. Чындыгында пайгамбарыбызды Аллах Таала сен гана адамдарды туура жолго, сен гана хидаят кылганга себепчи болосуң деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз ар бир намазыбыздын ар бир рекетинде Кудай Тааладан жалынып жалбарып сурап аткан ияка набду ва ияка настаин, Аллахым сен жалгыз өзүңө гана ибадат кылам, сенден гана жардам сурайм дегенден кийин эле ихдинас сиратал мустaqim, Аллахым бизди өзүң туура жолуңа баштагын. Сиратал лазина ан'амта алейхим, өзүң немат кылып бергендердин туура жолуна деп баштагандыгыбыз. Демек жогоруда айткан аят ачык, айкын, кенен чечмелеп түшүндүргөндүгүндө турат. Демек сиз менен биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон пайгамбарыбыздын акысы боло турган болсо, ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга итаат кылуу, ал эми экинчиси пайгамбарыбызды сүйүү, жакшы көрүү деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир белекелүү хадисинде ан Абу Хурайра радияллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбар саллаллаху ушул хадисте ушундай деп айтты: мин ашадди уммати ли хуббан, менин үммөтүмдөн мен үчүн эң сүйүүсү бекем болгондор кимдер десе, унасун якунуна ба'ди, мен бул дүнүйдөн өткөндөн кийин келет алар деди. Алар мен бул дүнүйдөн өткөндөн кийин келет. Ва явадда ахадухум лау арани би ахлихи ва малихи деди. Алар бүтүн бардык малын, мүлкүн, бала чакасын бардыгын фида кылып болсо дагы, курбандык чалып болсо дагы мени көргөнгө алар ушундай куса болушат деди. Ушул нерсеге ашык болот деген. Мына ошондуктан сиз менен биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарыбызга болгон сүйүү, пайгамбарыбызга болгон анын пайгамбарыбыздын акысы экендигин кабар берип кеткен. Ошондуктан таатун наби таатун лиллах, кимде ким пайгамбарыбызга итаат кылса, Аллахка итаат кылып, кама анна мухалафатухум мухалафат ли амла, кимде ким пайгамбарыбыздын көргөзгөн алып келген жолуна каршы чыгуу, демек Аллахка каршы чыгуу дегенге барабар экендигин эскертти. Мына ошондуктан сиз менен биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы итаат кылгандардан кылууну Аллах Таала буйруган. Мына ошондуктан Аллах Таала ва ма атакум расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху. Аллах Таала айтат, силердин элчиңер силерге эмне нерсени
эгер буйруган болсо аны анда аткаргыла деди. وما نهاكم عنه فانتهوا. эгер кайсы нерсени тыйган болсо андан тыйылгыла. واتقوا Аллахтан Кудайталадан коркула. إن الله شديد العقاب. Албетте Аллах Таала катуу азап ээси деп айтты. Демек, сиз менен биз дайым Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда, Аллах Тааланын тыйган нерселерден тыйылуу, бул демек сиз менен биз пайгамбарыбызга жана Аллах Таалага болгон Аллахтын акысын ада кылуу болуп эсептелет. Демек, сиз менен биз пайгамбарыбызды сүйүү дегенде, бул сүйүү эң жеги Аллахка болгон сүйүүдөн кийин эле пайгамбарыбызга болгон сүйүү, урматсый дагы пайгамбардын акысы экендигин дагы бир хадисти эске сала турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул Абдуллах ибн Хишам радиаллаху анху риваят кылып, "Кала кунна ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам", бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир жерде болдук эле дейт. Ал кезде "Ва хуа ахидун би яди Умар ибн Хаттаб", пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар ибн Хаттабтын колунан кармап турган эле дейт. Мына ошол кезде Умар разияллаху анху пайгамбарга карап, "Я Расулаллах, ла анта ахаббу илайя мин кулли шейин илля мин нафси" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Умар разияллаху анху карап, "Я Расулаллах, я Аллахтын элчиси, сиз мен үчүн бардык нерседен артыксыз. Бардык нерседен сизди жогору жакшы көрөм, бирок өзүмдүн нафсиммен" деп айтты дейт. Мына ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ла валлади нафси биядих, хатта акуну ахаббу илейка мин нафси". Башка бир риwayatта "Хатта акуну ахаббу илейхи мин малихи ва мин валадихи ва мин нафсихи ва наси аджмаин" деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыгында силердин ыйманыңар толук мусулман боло албайт. Колум рухум колунда болгон затка ант ичип айтам, силердин эч бириңер толук мусулман боло албайт. Мен ал үчүн анын малынан, жанынан жана бүтүн бардык нерседен ага сүйүктүү болмойнча деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осият кылган эле. Мына ошондо Умар разияллаху анху карап "Фа иннаху ал-ан" деди. Ошол кезде "Валлахи ла анта ахаббу илайя мин нафси" деди. Мына ошол кезде Умар разияллаху анху карап, "Я Расулаллах, сиз мени азыр өз нафсимен дагы, өз жаныман да сизди артык жакшы көрө алдым" дегенде "Ал-ана я Умар", мына сенин азыр ыйманың толук болду деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөн. Демек, сиз менен биз пайгамбарыбыздын акысы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүү дагы, пайгамбар жакшы көргөн нерселерди жакшы көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган жаман көргөн нерселерден алыс болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган жаман көргөн нерселерди жаман көрүү дагы бул пайгамбарыбыздын акысы болуп эсептелет. Ал эми дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысынан эскертип өтө турган дагы бир маанилүү маселелерден бири, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ахзаб сүрөсүндө "Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан набий я аyyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima" деген. Аллах Таала жана Аллахтын периштелери бардыгы пайгамбарга салават айтат. "Я ayyuhalladhina amanu", Аллага ыйман келтиргендер, силер дагы пайгамбарга салават айткыны, "wa sallimu taslima", жана ага толук моюн сунгула деп айткан. Мына ушул аят канча жолу көп кайталанып, канча жолу көп уксак дагы, бирок дагы бир эске сала турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын болгон сүйүүсүнө толук сүйүүбүздү көрсөтө ала турган, сүйүүбүздү сиз менен биз толук түрдө биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон урмат сыйыбызды көрсөтө ала турган дагы бир нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде ушундай деп айтат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-бахилу ман зукирту индаху сумма лам юсалли алейя" деген. Эң бахыл адам, эң сараң адам ким десе, мен анын алдында ага менин атым аталган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтпаган адам эң бахыл, эң сараң адам деп айткан. Мына ошондуктан пайгамбарыбыздын үммөтүнүн үстүндөгү дагы бир акысы, пайгамбарыбыздын аты аталган кезде пайгамбарыбызга салават айтуу. Ал эми андан кийин эле ал-хукукул ибади алал ибад, адамдардын үстүндөгү акысына келет. Эми ушул адамдардын үстүндөгү акысына келе турган болсок, демек сиз менен биз бул адамдардын үстүндөгү акысына келгенде анда көп нерсе козголот, анда көп нерсе ачылат, анда көп нерселердин нерсеси турат. Чындыгында сиз менен биз адамдын акысына келгенде, Аллах Таала кыямат күнү Аллахтын алдына барган кезде адам кала берсе, шахидтердин эсепсиз түз бейишке кете турган адамдарга дагы бирок бир нерсени Аллах Таала эскерткен, эгерде адамдын акысы аралашпаса деген. Адамдын акысына кете турган болсо, ал түз бейишке кирүүгө акылы болуп турса дагы, бирок Аллах Таала абсолюттуу адилеттүү зат болгондуктан, ал адамдын экөөнүн арасында адамдын акысын бири-бирине кечмейинче, адамдын акысын алып бермейинче, ал адамды Аллах Таала бейишке киргизбейт деп айткан.
Демек сиз менен биз адамдын үстүндөгү акыга келгенде Аллах Тааланын акысынан дагы бир жогору тура турган дагы бир маселелердин бири болуп эсептелет. Демек Аллах Таала кээ бир адам балким Аллах Тааланын тыйган нерселеринен кылып күнөө кылып коюшу мүмкүн, ушак айтышы мүмкүн, же гыйбат кылып коюшу мүмкүн, же адам уурлук кылып коюшу мүмкүн, же дагы бир башка бир оор күнөөлөрдү адам инсандык кылып, алсыздыгы менен шайтанга азгырылып жасап коюшу мүмкүн. Бирок ал нерселерди Аллах Тааланын каалоосунун астында калат. Эгер Аллах Таала кааласа ал адамды кечириши мүмкүн. Эгер Аллах Таала кааласа ал адамды ошол күнөөсүнө жараша Аллах Таала азаптагандан кийин кайрадан бейишке киргизет, кайра бейишке кайтарат деп. Ал эми адамдын акысына келгенде Аллах Таала ушунчалык адилеттүү зат болгондуктан кала берсе Аллах Таала кыямат күнү адамдын эмес, жаныбарлардын акысындагы Аллах Таала толук бири-бирине алып берет деп айткан. Мына ошон үчүн аны көргөн имансыздардын акыбалы я лейтани кунту тураба деген. Жаныбарлардын дагы биринин акысын бирине кыяматка алып берип, алардын кайрадан топуракка айланып баратканын көргөндө имансыздар кана эле мен бул дүйнөдө ошол адам болуп, бирок Аллахтын акысын ада кылбастан жүрүп, айвандардай болбостон, калем мен азыр ошол күнү айвандай болуп, мен да тупуракка айланып кетсем деп үмүт кылып, эңсеп, эстеп, ошол нерсени гана эңсейт. Ал эми адамдын акысына келгенде өтө көп нерселер камтылган. Адамдын акысына келгенде сиз менен биз азыркы учурда адамдын үстүндөгү акысы, мусулман адамдын үстүндөгү акысына келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү осуят кылып кеткендей, эгерде мусулман адамдын акысы эмне дей турган болсо, пайгамбарыбыз айтат: эгерде салам берсе, ал сага сен ага алик алгын дейт. Эгерде ал ооруган болсо, анда барып аны зыярат кылгын дейт. Эгерде ал сенден осуят сураса, сен анын осуятын сөзсүз түрдө аткаргын. Эгерде бир адам чүчкүргөн болсо, сен ага сөзсүз түрдө ага ташмет кылып, ага сен ошонун кайтарымдуу дубасын айткын. Эгерде сенден ал мусулман адам жаназага турат, эгерде дүйнөдөн өткөн болсо, барып анын жаназасына туруп, жаназасын окуу мусулман адам үстүндөгү милдеттердин бири болуп эсептелет деген. Ал эми бул жалпы милдет, жалпы укуктардын ичине киргенде, ал эми адам жеке бир адамдын экинчи бир адамдын ичиндеги акысына келгенде, азыркы учурда укук маселесинде, укук талаасында өтө көп, өтө чоң көйгөйлөр болуп аткан учур. Мына ошондуктан азыркы учурда кээ бир адамдар бир адамдын акысына киргенде анын ирди, анын абири, анын аброюна кол салып, кээде ошол нерсени карабастан анын абирин төгүп, анын Аллах Таала тыюу салган, Аллах Таала исламдагы зарыл болгон 5 нерсени Аллах Таала бизге, сиз менен бизге эскерткен ошол 5 нерсенин бири бул шариатта заруратул хамса. Чындыгында бул шариатта зарыл болгон 5 нерсе деп айтылат. Бул 5 нерсенин биринчиси Аллах Таала ал-хифзуд-дин ва хифзул-иман деген. Диниңди сактоо, иманыңды сактоо, шариатта зарыл болгон нерселердин эң биринчиси ушул. Ошон үчүн динин сактоо үчүн, иманын сактоо үчүн эгер курбан болгондор ал шахид болуп эсептелет деген. Эгерде ошондой эле иманын саткандар, балким динин саткандар шариатта муртат болуп имандан чыккан болуп эсептелет деген. Бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Экинчи зарылчылыктын экинчиси болсо ал-хифзул-акл, адам акылыңды сактоо деп айткан. Демек адам акыл сактоо менен шариаттагы эң зарыл болгон 5 нерсенин экинчиси акылыңды сактоо. Үчүнчүсү болсо ал-хифзул нафс, адам өзүнүн жаныңды сактоо деген. Демек акылыңды сактоо дегенде адам Аллах Таала шариатта ошон үчүн бардык акылга кеткизе турган, акылга зыян бере турган нерселердин бардыгын арам кылгандыгындай эле Аллах Таала хифзун нафс, адам өзүнүн жанын сактоо. Мына ошондуктан бирөө-бирөөгө кол салуу, бирөө жанын кыюу, же адам өзүнүн жанын кыюу бул шариатта эң чоң күнөө жана шариатта сактоосу зарыл болгон 5 нерсесинин бирин бузган болуп эсептелет. Демек ал эми төртүнчүсү болсо ал-хифзул мал, ал эми адам төртүнчүсү ал өзү пешине тер менен тапкан өзүнүн акысын, өзүнүн мал мүлкүн сактоо деп эсептелген. Ошондуктан шариатта ислап кошулукка, эч пайдасы жок нерселерге, арам нерселерге мал мүлкүн сарптоону Аллах Таала тыюу салгандай эле, ал бирөөнүн малын урдоого, бирөөгө малына, бирөөнүн акысына кирүүдө шариат тыюу салган. Мына ошондой эле ал-ирд деп айтылган. Бешинчиси заруратул хамсанын экинчиси ал-ирд, адамдын абири, аброю болуп эсептелет деген. Мына ошондуктан шариатыбыздагы гыйбат, ушак, жала жабуунун бардыгы шариатыбызда эң чоң күнөөлөрдөн эсептелген. Эмне үчүн тыюу салынган десе, бунун бардыгы адамдын аброюна, адамдын абирине кол салгандык, адамдын абирине шек келтиргендик болгондуктан шариатыбыздагы эң чоң күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан да анын жазасы эмне десе, Аллах Таала бир адамды гыйбат кылган адамдын күнөөсүн Аллах Таала ал адамга кайра өзүнө жүктөп, ал адамдын абири сакталыш керек болгон нерсени чегинен ашкандыгы үчүн Аллах Таала ал адамды тескерисинче эмне дейт? Аллах Таала ал адамдын кайра күнөөсүн булга оодарып, анын бунун соопторун ага алып берип коет деген. Мына ошондуктан адам азыркы учурда
соц тармактар аркылуу болсун, же телефондор аркылуу болсун, же башка нерселер болсун, адамдын бирөөнүн акысына кирип калуудан адам коркуу керек. Адам бул нерседен абайлоо керек, мындан улак болуу керек. Адам себептегенде адамдын акысына кирүү бул шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде бир жаназа келгенде, бир жаназага жаназа окуйын деп атып, бунун карызы бар беле десе, бирөөсү арасында туруп, менде карызы бар эле дейт. Бул карызын ким төлөйт десе, эч ким унчукпаган кезде, анда эгер эч ким төлөбөсө, анда бул жаназаны өзүңөр окуп алгыла деп пайгамбарыбыз басып кеткен. Бул деген сөз пайгамбарыбыз башкаларга үлгү өрнөк болуш үчүн. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат, адамдын кабырга жаткандагы эң чоң оор азаптардын бири бул адамдын мойнунда калып кеткен карызы деп айткан. Бирөөнүн акысына кирүү, бирөөнүн укугуна кирүү бул шариятыбыздагы эң чоң оор күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эскерткен эң чоң күнөөлөрдүн бири Аллах Таала тыюу салган арам нерселерден тыйылуу, бирөөнүн акысына, бирөөнүн укугуна кирүүдөн тыйылуу болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде канчалаган хадистерде баяндап өткөндөй эле, демек, тилка худудуллаху ва ма ютаиллаху ва расулуху юдхилху джаннатин тажри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха заликал фаузул азим деди. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эскертип, мына ушул Аллах Тааланын чеги деди. Аллах Тааланын чегинен чыкпагыла, Аллах Таала көргөзгөн чызыктан чыкпагыла деди. Динди бекем кармагыла. Эгерде кимде ким Аллах Таалага жана Аллахтын элчисине баш ийген болсо, юдхилху джаннатин тажри мин тахтиха ал-анхар, астыларынан шаркырап аккан дарыялар менен курчалган 5 бакчаларына Аллах Таала киргизет. Халидина фиха, ал жерде түбөлүктүү болот. Залика хувал фаузул азим, чындыгында мына ушул эң улуу ийгилик, жетишкендик деп эскерткен. Мына ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ошол аяттын улантысында ва ма ясиллаху ва расулаху ва ятаадда худудаху юдхилху наран халидина фиха ва лаху азабун мухин деген. Аллах Таала кимде ким эми Аллах Таалага жана Аллахтын элчисине пайгамбарга эгерде асыйлык кылса, күнөөкөр кыла турган болсо, ага тыюу салган нерселерине каршы чыгып, анын каршысында каршы иштерди кыла турган болсо, Аллах Тааланын көргөзгөн чегинен чыккан болуп эсептелет. Мына ошол кезде юдхилху нара халидина фиха, Аллах Таала балким аларды түбөлүктүү болгон дозокко азапташы мүмкүн. Валаху азабун мухим, ал жерде өтө кордой, өтө кыйноочу ал жерде азаптар бар деп Аллах Таала эскерткен. Демек, сиз менен биз адам акысына келген кезде, адам Аллах Тааланын акысы, пайгамбардын акысынан дагы эң бир сиз менен бизди бул дүйнөдө биз сиз менен биз тирүү болуп турган эле жан болсок, анда адамдын акысынан кирүүдөн өтө олак болуу, өтө сактануу керек. Андан кийинки эле нерсени эми адамдын үстүнөн кийинки укуктардын ичинде ал-хукукул аба, атанын акысы, аталардын акысы келе турган маселе. Чындыгында аталардын акысы деген кезде азыркы учурда сиз менен биз балким азыркы учурда ушул абалдарда энелердин укугу, аял заттын укугу, балдардын укугу деген нерсе кайра улам кайталанып отуруп, чындыгында аталардын укугу, эркектин укугу деген нерсе кайсы бир деңгээлде жеңил сананып, кайсы бир деңгээлде ага маани берилбестен, кайсы бир деңгээлде балким эске алынбай калган учурлар жок эмес. Мына ошол нерсенин натыйжасында сиз менен биз азыркы тарыхтагы кандай гана каганат болгон элди, дүйнөнү дүңүрөтүп башкарып турган кыргыз элдин ичинде келечегиндеги балким эркектердин ордун, балким келечектеги аталардын ордун, укугун коргобостон, келечекте алсыз бир заиф бир печел мойнунан жетелегендей бир абалдагы эркектерди, аталарды алып келип коюш коркунучу бар. Мына ошондуктан дагы шарият адилеттүүлүк менен бардык тарапты тең караган, бардык тараптын укугун адилеттүүлүк менен Аллах Таала милдет кылган. Мына ошондуктан дагы аталардын укугу дагы сөзсүз түрдө маани бериле турган, эркектердин укугу дагы сөзсүз корголо турган маселе экендигин баса белгилеп кетишибиз керек. Чындыгында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул үй бүлө болгондон кийин аялдын укугу бар, эркектин укугу бар, аялдын милдети бар, эркектин милдети бар. Мына ошол нерселердин бардыгы адилеттүү каралган. Мына ошондуктан Аллах Таала негизи эле Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала үй бүлө жөнүндө көптөгөн аяттарда баяндап, мына ошол аяттардын биринде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп баштайт: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун" дейт. Аллах Таала бул аятта Аллахтын ачык, айкын аят белгилеринин силердин өз нафсыңардан, өзүңөрдөн силерге жуп кылып
Силерге Аллах Таала аял затын жараткан литаскуну илейха, аларга бейпилдик таап, андан сен ушундай бир өзүңдүн тынчтыгыңды, бейпилдигиңди таап жашоо үчүн деп айткан. Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма, чындыгында силердин ортоңорда ошол үй бүлөнүн ичинде Аллах Таала ак никеден кийин мавадда, шунчалык сүйүүдөн дагы жогору болгон, сүйүүдөн дагы терең болгон ушундай бир мавадда, мухаббаттан дагы жогору турган мавадданы силерге тартуу кылдык, мухаббаттан да жогору турган ушундай бир сезимди силерге тартуу кылдык. Ва рахма жана мээримди тартуу кылдык деп айткан. Демек, Аллах Таала тарабынан адам ак никеден кийинки үй бүлөнүн ичиндеги бири-бирине болгон жылуу мамиле, жылуу сезимдердин аял менен эркектин ортосундагы болгон бул ак сүйүүсү Аллах Таала тарабынан берилген бир аманат экендигин эскертти. Ва рахма жана ошол эле ак никеден кийинки аял менен эркектин ортосундагы бири-бирине болгон мээримин дагы Аллах Таала тарабынан бериле турган аманат нерсе. Мына ошондуктан бул аманатка кыянат кылбастан, бул аманатты кадырлап, барктап, баалап кала турган бир баалуу нерсе. Инна фи залика лааяти лиқауми йатафаккарун. Бул нерседе чыныгы акыл ээлери үчүн, чыныгы акыл калчаган ой жүгөткөндөр үчүн Аллахтын ачык айкын аят белгилери бар деди. Демек, бул аятта сиз менен биз түшүнүп тургандай эле аял менен эркек бирин-бири толуктап тура турган, аял менен эркек бирин-бири толук Аллах Таала жуп-жугул жараткандан кийин бирин-бирин кемчилдигин, бирин-бирин айыбын жашырып тура турган кылып койгондугунда турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде башка бир аятта хунна либасул лакум ва антул либасул лахунна деген. Хунна либасул лакум. Биринчи аял затынан баштады. Аялдар силер эркектер үчүн кийим сыяктуусуңар деди. Ошол эле учурда Аллах Таала аялдарды эмес, балким антум либасул лахунна деди. Эркектер дагы, силер дагы ал аялдар үчүн кийим сыяктуусуңар деди. Демек, кийимге келе турган болсок, кийимди адам качан кийет? Кийим эгерде адамдын өзүнүн айыбын жашырганга, адам өзүнүн денесин коргогонго, ысыктан болобу, сууктан болобу, адам өзүнүн айтор өзүнүн айыптарын жашыруу үчүн кие турган болсо, өзүнүн сууктан коргонуу, ысыктан коргонуу үчүн кие турган болсо, экинчи нерсе бул Аллах Таала кийимди сиз менен биз зыйнат үчүн бергендигинде, адам баласы ушундай бир чырайлуу, татынакай, сулуу болуп көрүнүпкөнгө берилген нерсе болгондой, мына ошол сыяктуу эле аял заты дагы сиз менен биздин үй бүлөнүн ичиндеги кемчилдиктердин, айыбын, күбөсүнүн өзүнүн абийирин, аброюн жашыра турган, жашырын сактай турган, тосуп тура турган орунга салыштырган. Мына ошондой эле аялдын эркектин акысына кирерде, анын кызматын кылып, анын дайым разылыгына жетүүгө аракет кылуу. Мына ошондой эле эркектер дагы аял затынын абийирин жаба турган, тескерисинче өзүнүн өмүрлүк жолдошунун айыбын ашкере кылып, башка адамдарга жайылтып, башка адамдарга үй бүлөсүнө же ата-энесине барып айтып, андай айыбын жашыруу, айыбын ашкере кылуу бул шариятыбызда тыюу салынган амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз дайым аял затын, эркектерди аял затынан бир аз жогору кылган. Бул жогору кылган дегендиги Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم деген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде الرجال قوامون على النساء. Чындыгында Аллах Таала эркектерди аялдардан al-qawwam, жогору жооптуу кылып койду деп айткан. Жооптуу кылып койду дегендигинде бул аял затынын табиятындагы назиктигин, аял затынын табиятындагы анын алсыздыгын эске алуу менен Аллах Таала аялдардын үстүндө эркектерди жоопкерчиликтүү кылып койду деген мааниде. Мына ошондуктан Аллах Таала Аллах өзүнүн берген фазилети менен жана алардын өзүнүн пешнедери менен тапкан мал мүлкүнөн аларга сарп кылып, аларга сарамжылоосу менен Аллах Таала аларды өзгөчө кылып койду деп айткан. Демек, сиз менен биз Аллах Тааланын эркектерди жогору кылып койгондугу бул ошол укук милдетинде, Аллах Таалага көбүрөөк милдет жүктөлгөндүгүндө, аял затынын укугуна толук аткарууда жоопкерчиликтүү кылып койгондугунун мааниси турат. Мына ошондой эле чындыгында сиз менен биз жогоруда айткандай эле эркектердин укугу деп атабыз. Эркектердин укугу дегенде, аталардын укугу деген кезде дагы бир нерсени сөздү кошуп кетүүгө туура келет. Чындыгында билесиздер, көптөгөн аят хадистердин негизинде айта турган болсок, чындыгында аял киши, пайгамбар саллаллаху алейхи өзү кабар берип кеткендей эле, аял киши төрөлгөндөн кийин, ал аял киши кыз бала, ал өзүнүн ата-энеси үчүн бейишке айланат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисте эмне дейт? Кимдин 3 кызы болсо, же карындашы болсо, аны тарбиялап, туура тарбиялап, бойго жеткизип, турмушка узатса, валахул жанна, ал үчүн бейиш болот деп айткан. Хадисте кимдейин 2 болсочу же 1 болсочу десе да, 1 болсо дагы деп пайгамбар саллаллаху алейхи сүйүнчүлөгөн.
Демек бул хадисти укканда ар бир адамдын жүрөгү сүйүнө турган, жүрөгү жылый турган бир сүйүнчү эгерде кимдин кыздары боло турган болсо, бул Кудай Тааланы сиз бул дүйнөдөгү бейиштеги бейишиңизден колдон чыгарбаңыз. Ага ушунчалык туура тарбияңызды берип, аны астектеп, аны туура тарбия берип, өстүрүп, бойго жеткизип, аны турмушка узатуу деген турат. Эми ошол эле учурда аял заты ба'дама анжабат нафсухал аулад. Ал эми ошол аял заты энелер өзү бала төрөгөндөн кийин болсо, ал өзү бейишке айланат. Балдарынын бейишине айланат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте кабар берип кеткендей эле, ал-жаннату тахта aqdamil ummahat. Бейиш энелердин кадамынын астында деп өттү. Ал эми аял затынын ушунчалык Аллах Таала улуулаган, ушунчалык Аллах Таала кадырлаган, анын Аллах Таала баркын көтөргөндүгү, Аллах Таала ал төрөлөрү менен ата энесине бейишке айланса, ал эми ал өзү төрөгөндөн кийин ал өзүнүн балдарына бейишке айлана турган болсо, fa aynal jannatul mar'a. Анда эми аялдын өзүнүн бейиши кайда деген суроо турат. Ал эми аялдын өзүнүн бейиши болсо, ал анын жаннаты wa huwa zawjuha ba'da nikahiha. Демек, ал аял заттын бейиши ал өзү ак никеден кийинки өзүнүн өмүрлүк жолдош деп кабыл алган, өзүн багыштаган анын өмүрлүк жалдашы. Демек, эркектин орду, эркектин аталардын акысы мына ошол жерде турат. Демек, аял заттын бейиши бул анын өзүнүн күйөөсү. Мына ошондуктан ал өзүнүн күйөөсүн ыраазы кыла турган болсо, ал өзүнүн күйөөсүнүн кызматын аткара турган болсо, ал үчүн бейиш мына ошол жерде атанын акысы, атанын укугу, эркектердин укугу мына ошол жерде турат. Мына ошондуктан ар бир бейишке кирүүнү үмүт кылган, Аллах Таалага иман келтирген, акырет күнүнө иман келтирген, чыныгы момун мусулман энелерибиз, эже карындаштарыбыз үчүн айта турган осуятыбыз, силердин бейишиңер өзүңөрдүн өмүрлүк жолдошуңарда деп эскертмекчибиз. Андан кийинки маселеге келе турган болсок, адам демек аталардын, эркектердин акысы деген кезде эркектерге Аллах Таала аларды жоопту кылып койгондон кийин ал эркектер өздөрүнүн колунан келинген бардык акысын ада кылуу керек. Аял заты дагы демек аял заты үйдө балдарды тарбиялоодо жана өзүнүн аялдык милдеттерин аткарууда атанын акысына кирип калуу коркунучу бар. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз дайым укук маселесине келгенде жогоруда айткандай, адамдын акысына келгенде, анын ичинде ал өзүнүн турмуштагы коомдун ичиндеги бир үй бүлөнүн ичиндеги бир ак өргөнүн астында чогуу жашап аткан өзүнүн күйөөсүн урматтап, сыйлап, анын өзүнүн милдеттерин толук аткарууну шариятыбыз бекеринен буйрубагандыгы көрүнүп турат. Ошондой эле эми андан кийинки укукка өтө турган болсок, андан кийинки укук маселесинде хукукул уммахат дегенде, ал-хукукул мар'a. Азыркы күндө эң актуалдуу болгон темалардын бири бул аял заттын укугу, энелердин укугу деген маселеге келет. Чындыгында аял затын Аллах Таала сиз менен биз шариятыбызда дайым жогору койгондугун, алардын укугун коргогондугун, аларды ислам келгенден кийин аял затын укугу толугу менен коргогондугун бардыгыбыз түшүнүп жетип билебиз. Чындыгында ислам келгенге чейин аялдарды бир буюм катары гана, адам катары эмес, буюм катары гана колдонуп келгендиктерин билебиз. Ислам келгенден кийин аял затын толук химая кылган, аял затын толук коргогон жана Аллах Таала тескерисинче бүт бардык кадыр баркын аял заттын даражасын көтөргөн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде дагы, негизле Куранда дагы Аллах Таала ушу аялдар жөнүндө көп нерселерди айткан, эскерткен. Жана аялдар үчүн атайын Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аялдар сүрөсүн түшүргөн. Жана ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдеги бул нерсени эмнени түшүндүрөт? Дайым аял затын жогору биринчи эскерген. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде биринчи аял затын бул дүйнөгө келерде дагы Аллах Таала аны кадырлап жогору койгон. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде яхабу лиман яша инасан ва яхабу лиман яша зукура деген. Аллах Таала кимге кааласа Аллах Таала кыз берет, кимге кааласа Аллах Таала андай уул берет деген. Балким бул жерде дагы Аллах Таала кызды берүүнүн Аллах Таала тарабынан биринчи жогору алдын коюлгандыгын алымдарыбыз айтышат. Аялдын укугу демек төрөлөрдөн алдын дагы биринчи зикир кылынгандыгында деп турат. Демек сиз менен биз аял затынын исламда канчалык акысы укугу көп экендигин бул айтпасак деле белгилүү болгон нерселердин бири. Бирок ошентсе дагы сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир айткан осуяттардын биринде бир сахаба келип пайгамбарыбызга келип, мага эң жакын адам, эң сырдаша турган, эң сухбат кыла турган жакын адам ким дегенде, анда ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага энең деп жооп берген. Андан кийинкиси, андан кийин дагы энең дейт. Андан кийинкиси дагы энең деп айтат.
Андан кийин ким десе андан кийин бул атаң деп айткан. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энелерибиздин ушунчалык акысы көп экендиги, акысы жогору тургандыгын баса белгилеп өткөндүгүндө, мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айткандай эле 5 энелердин кадамынын астында деп ата-энелерге кызмат кылуунун, ата-энелерге ошол энелерге кызмат кылуу менен ушунчалык кызмат кылып, бутун астындагы бардык нерсени кызмат кылуу менен бул бейишке кирүүнүн эң бир жакын жолу деп мына ошондуктан дагы эскертип өткөн. Демек сиз менен биз аял затына укугуна келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү бир хадистеринин биринде истаусу бин ниса хайра деген. Аялдарга жакшы осуят кылгыла, дайым жакшы мамиледе болгула деген. Фа иннал мар'ату хулиқат мин зила деген. Чындыгында аял затын Аллах Таала кыйшык кабыргадан жараткан. Фа инна а'вали зила алаху деген. Чындыгында ал ошол эң акыркы биздин эң кыйшык болуп турган жеринин жаралгандыгын айтып эскерткенден кийин фа ин захабта туқимаху кассартаху деди. Эгерде сен аны оңдойм, түздөйм деп ойлосоң деди, кассартаху, сен аны сындырасың деди. Фа ин тарактаху лам язал а'важ деди. Эгер ошол бойдон таштап койсоң, тарбия бербесең, аны эскертпесең, осуят кылбасаң, ага жакшылыктарды үйрөтпесең, анда аны кыйшык бойдон таштап койгон болосуң деди. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисинен ала турган болсок, аял затын Аллах Таала сиз менен биздин кабыргадан жараткандыгын, адам атаны Аллах Таала жараткандан кийин аял затын кабыргадан жараткандыгы эске келет. Демек сиз менен биз азыркы учурда денебиздеги кабырганын орду, кабырганын ролу эмнеде дей турган болсок, сиз менен биздин ички органдарыбыздын баардыгын коргоп тура турган, ички органдарыбыздын баардыгын жаап жашырып тура турган, ар кандай зыяндуу нерселерден тосуп тура турган нерсе сыяктуу салыштырсак болот. Демек бул аял затын эң жүрөккө жакын алган нерсе сыяктуу. Кала берсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисине салыштырып, ушул хадистеги нерсе сыяктуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте мындай деп айтат. Бул хадисте Ну'ман ибн Башир радияллаху анху риваят кылган бул хадисте ала фил жасади мудга иза салухат салухал жасаду куллух ва иза фасадат фасадал жасаду куллух ала ва хиал калб деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте ушундай деп айтат. Билгиле, денеде бир бөлүк эт бар. Эгер ошол бөлүктөгү эт, эгер ал оңдолсо, түздөлсө, анда бүтүн бардык дене оңдолот, түздөлөт. Вайда фасадат фасадал жасаду куллу. Эгер ошол бир бөлүк эт бузулса, анда бардык дене бузулат деп айткан. Ала вахиял калб, билгиле ал жүрөк деп эскерткен да. Демек, сиз менен биз эгерде ушул пайгамбарыбыздын хадисине аял заттын ордун салыштырып карай турган болсок, анда ал мар'ату маканатуха фил мужтама кал калби фил жасад деп. Анда аял заттын коомчулуктагы орду бул денедеги жүрөк сыяктуу деп. Эгерде إذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله. Эгерде ошол аял заты оңдолсо, аял заты түздөлсө, эгер аял заты акыйкат чындыктын үстүндө бекен болсо, салухал мужтама кулла. Анда бул коомчулуктун бардыгы, бул коомдун бардыгы оңдолот, түздөлөт жана алдыга өсөт деп. Ва иза фасадат фасадал мужтама куллу. Эгерде анда ошол аял заты эгер бузулса, анда бүт бардык коомчулук ошондон бузулат. Демек, аял затын эгер жүрөккө жакын ала турган болсок, жүрөккө салыштырып карай турган болсок, аял заты коомчулуктагы аял заттын орду жүрөк, денедеги жүрөк сыяктуу. Мына ошондуктан дагы аял затына өтө көп жоопкерчилик жүктөлгөндүгү, аял затын ошон үчүн кыргызда дагы кыздын 40 жерден тыюу дегендиги, бул кызды шарият, биздин шариятыбыз же бир үрп адатыбыз кызды кемсинткен үчүн эмес, тескерисинче кызды кордогон үчүн эмес, коргогондугу үчүн, кызды аял затын аягандыгы үчүн, аял затына аяр мамиле кылып 40 жерден тыюу салынгандыгы 40 жерден корголгондугу деген мааниде кабыл алышыбыз керек. Мына ошондуктан дагы аял заты жашообуздагы эң маанилүү орду. Аял затына ушундай чоң бир жоопкерчилик жүктөлгөн. Аял заты өзү эле эмес, балким келечектеги ар бир улуттун, коомдун келечеги эсептелген. Ал умму мадраса. Чындыгында энелер аял заты бул медресе болуп эсептелет. Эгер ошол медреседе туура тарбия алса, ошол туура талим алса, ошол жерден туура илим алса, билим алса, ошол уясында көргөн нерсесин эртең коомчулукка чыгып, ошол коомчулукта арасында көрсөтөт. Балким коомчулукка кошот. Ошондуктан аял затына берилген жоопкерчиликти эң улуу амал деп билүү.
балким аял заты үйдө отурган энелерибиздин бала тарбиялаган, бала өстүрүп аткан аял затына айтарыбыз: силер Аллахтын алдындагы эң сооптуу, эң чоң жоопкерчиликтүү амалдын үстүндөсүңөр. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип сураганда дагы эң жакын адамыңыз эне деп жооп берген дегенде, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде дагы өзгөчө аятты баяндап, Аллах Таала Кур'анда «Вавасайнал инсана бивалидейхи ихсана». Чындыгында Аллах Таала осуят кылам адам ата-энелерге жакшылык кылууга дегенден кийин эле «Ва хамалатху уммуху курха ва вадa'атху курха ва хамлуху фисалуху 30 шахра» деген. Аллах Таала аял зат энеден баштап эмне дейт? Чындыгында энелер хамалатху курхан, чындыгында кыйынчылык менен боюна көтөрөт деген. Ва вадa'атху курха, андан кийин кыйынчылык менен, ажал менен алышып баланы, наристени бул жарык дүйнөгө алып келген деген эскертип. Шахра, чындыгында анын боюна бүткөнү менен эмизүүсү жалпы 30 ай деп эскерткен. Башка бир аятта болсо Аллахта хаулейни камилейн, чындыгында 2 жыл толук эмизүү деп эскерткен. Демек 24 ай деген мааниде. Демек бул энелердин бул аятта алдын эскергендиги аял затынын энелердин акысы ошондой жогору тургандыгында. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу энелерди алдын зикир кылып, андан кийин атаны зикир кылгандыгында. Демек укукка байланыштуу, укук демекчи. Укук деген кезде анда атан, эненин орду атадан жогору турабы деген дагы бир ой келип калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Сиздерге дагы бир нерсени айтарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиздер. Кимде ким жетимди кепилдик алса, мени менен бейиште кахатай деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүм мени менен бейиште ушунчалык жакын болот деп пайгамбар өзүнүн сөмөй менен ортоңку колду экөөнү бириктирип туруп мени менен ушунчалык жакын болот деди. Пайгамбарыбыз бейиште кайсыл жерде болот? Фирдаусул а'ла, бейиштин эң бийик төрүндө болот. Пайгамбарыбыз мени менен бирге болот деп кепилдик берди. Демек жетим деген ким? Жетим шариятыбызда бул атасынан ажыраган, балакатка жетпестен атасынан ажыраган балдарга айтылат жетим деп. Демек шариятыбызда энесинен ажыраган эмес, балким атадан ажыраганды жетим деп. Демек атанын ордун жоктогон, атанын баланын атага болгон кусалыгын, атага болгон сагынычын баскан, ошол нерсени жоктоп кепилдик алган адамдын ордун бейиштин эң төрүнөн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөн. Демек атанын орду бейиштин төрүндө. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын адамың энең деп пайгамбарыбыз 3 жолу кайталаган нерсенин, балким сырткы маанисинен карап, адам атанын укугун, балким эркектин укугун балким төмөн көрүп, ага маани бербей калып калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте риза аль-валид, ризаллах, чындыгында атанын разылыгы бул Аллахтын разылыгы деген. Ва сахатул валид сахатуллах, чындыгында атанын кары бул Аллахтын карына калганда болуп эсептелет деп айткан. Мына ошондуктан укук маселесине келгенде ата-энени экөөнү тең жакшылык кылгын деп Аллах Таала буйруган. Жагы бир Аллах Таала жогоруда аятта биз кабар берип өткөндөй эле ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана. Чындыгында Аллах Таала буйрук кылат, өкүм кылат. Эмнени? Алла та'буду илля iyяh. Эч бир затка сыйынбай, жалгыз Аллахка гана ибадат кылууга, Аллахка гана сыйынууга, ва бил валидайни ихсана. Жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла деп буйруган. Демек ата-энени жакшылык кылуу, ихсан деген сөз шариятыбызда ушунчалык жогорку маанини камтыган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Жибрил периште адам сүрөтүндө келип, тизесине жакын коюп, пайгамбарыбыздан суроо берген хадисте пайгамбарыбыз ахбирни анил ихсан, ихсан жөнүндө мага кабар берген деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Ал ихсан ан та'будаллаха кааннака тарах фа ин лам такун тарах фа иннаху ярак. Сен чындыгында ихсан деген нерсе, сен Аллахты көрүп турам деп ибадат кылууң деди. Аллахты көрүп тургандай ибадат кылууң. Эгер Аллахты көрүп турам деп элестете албасаң, сен анда Аллах албетте мени көрүп турат деп ибадат кылууң, бул ихсан деп айткан. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге ихсан кылгыла дегендиги, ата-эне көргөн абалда көрбөй турса дагы Аллах көрүп турат деп ата-энеге жакшылык кылуу. Бунун мааниси балким ата-эне өтүп кеткенден кийин дагы Аллах көрүп турат деп ата-эненин аркасында жакшылык кылуу, ата-энеге сөз тийгизбөө, ата-энеге балким каргаш алып бербөө, ата-энеге тескерисинче алкыш алып берүү, ата-энеге жакшылык кылуу, ата-эненин без туугандары менен, ата-эненин жакын курбулаштары, достору менен жакшы мамиледе кылуу, ата-эненин аркасынан сооп багыштап, ага садакаларды кылып, садака жарыяларды кылып туруу, бул ата-энеге кылынган ихсан болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы ихсан деген ва бил валидайни ихсана, ата-энеге жакшылык кыл дегендин дагы бир мааниси, сен ата-энең көрүп турган үчүн эмес, балким Аллах көрүп тургандайын. Алар өтүп кеткенде бир канча жыл болсо дагы өмүрүңдүн аягына чейин ата-энеңе жакшылык кылуунун убактысы чектелбегендигинин белгиси болуп турат.
Андан кийин демек сиз менен биз бул аял заттын укугуна кайта турган болсок, аял заттын укугу демек ушунчалык жогору тура турган нерселерден бири. Демек Аллах Таала жогоруда айткандай сиз менен биз аял затын эгерде коомчулукта денедеги жүрөккө салыштыра турган болсок, аял заттын орду ушунчалык жогору. Эгер аял заты ошон үчүн дайым таза кармоо керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир канча аяттарда эскерткендей эле илля мен аталлах би калбин салим деген. Аллах Таала кыямат күнү эч бир жүрөк ийгилик таппайт, бир гана ошол салим таза жүрөк менен келген адам гана чыныгы Аллахтын алдында ийгиликке жеткен жана азаптан кутулгандар деп айткан. Демек эгер ушул аятка да эгер аял затын салыштырып карай турган болсок, демек аял заттын тазалыгы, аял заттын ар кандай жаман нерселерден алыс болгондугу, аял заты дайым назиктигинин өзүнүн Аллах Таала аял заттын сезимталдыгы менен Аллах Таала анын коомдун ичинде орду ошончолук бийик жогору экендигин көргөзүп турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сиз менен бизди бул аяттардан айтылып эте турган нерсе аял затын дайым жогору койгон, жогору эскерткендигинде. Аял заты демек сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жогоруда айткан аят хадистердин негизинде ала турган болсок, аял заттын Аллах Таала дайым шариятыбыз, ислам шариятында аял затын дарым коргогон. Мына ошондуктан дагы аял затына Аллах Таала хижабты фарз кылгандыгын, Аллах Таала аял затын ал кордогондугу эмес, тескерисинче аял затын ал коргогондугу, аял затын ар кандай жаман нерселерден, жаман көздөрдөн жана сиз менен биздин көзгө көрүнбөгөн жин шайтандардын дагы жамандыгынан коргоо үчүн аял затынын ушунчалык баалуу нерсе болгондуктан аны үстүнөн өзүнүн абирин авратын жаап жүргөнгө буйругандыгы. Бул нерсени аял затынын баалуулугу деп кабыл ала турган, аял затынын баалуу нерсе экендигин тастыктап тура турган нерсе. Эмне үчүн эркекке андай хижапты буйруган эмес? Демек аял затына караган, эркекке караганда аял заттын Аллахтын алдындагы баалуу кымбат нерсе экендиги. Кадимки эле буюмду, жөнөкөй гана бир буюмду адам ачык таштабайсың, аны жаап жашырасың, бекитесиң. Эмне үчүн? Сен үчүн ал баалуу болгон үчүн, кымбат болгондугу үчүн. Аны бирөө алып койсун, бирөөнүн көзү түшпөсүн деп ушундай коргогон сыяктуу аял затындагы шариятта Аллах Таала дайым коргогонго буйруган. Ошон үчүн ар-rijālu qawwamūna 'alan-nisā дайым деген мааниси аял затына караганда эркектерди жогору жоопкерчиликтүү кылып койдук дегени бул аял затын кемчил экендиги эмес, тескерисинче аял затын иззат кылгандыгы, аял затын Аллах Таала ушунчалык анын коргогондугу, жогору көтөргөндүгүнүн мааниси. Аял заттын укугу шариятта дайым корголгон, дайым Аллах Таала шариятта өзү дайым Аллах Таала аны жогору койгон. Ал эми андан кийинки эми жогоруда айткан аяттарны аялдын акысын атанын акысын, аялдын энелердин акысын өткөндөн кийин андан кийинки балдардын акысына келебиз. Балдардын акысы деген кезде чындыгында баланын дагы акысы бар, баланын дагы өзүнүн укуктары бар. Мына ошол кезде шариятыбыз буйругандай эле адам баланын акысы эмне дей турган болсо, биринчиси ихтиярул умму салиха лахум qabla al-wilada деген. Чындыгында баланын акысы эмне дей турган болсо, ал ата үчүн, эркек үчүн ал балдары төрөлүктен алдын өзүнө салих жар издөө, Кудайдан корккон, таква, салиха аялдарды эне издөө деген биринчи акысы турат. Андан кийин ва бa'daha bir-rida, андан кийин эмизүүгө келгендеги аны аял затын ошон үчүн дайым адал эмгек менен, бешине тер менен, адал нерсе менен азыктандырып, боюна бүткөндөн баштап, андан эмизген учурунда дагы бешине тер менен эмизүү деген дагы бир нерсе турат. Чындыгында азыркы учурда аял затын ушунчалык орду жогору экендигин дагы айта турган маселе. Ал баланын акысы, баланын укугундагы нерселерге келгенде, эне эмизүү маселесине келгенде айта турган болсок, эненин ак сүтүн эмген бала чындыгында эне бул жерге келгенде карай турган болсок, эне бир балага берип аткан ак сүтү бул кадимкидей эле балага берип аткан азыгы. Бул чындыгында эненин балага болуп аткан мээрими. Мына ошондуктан кандай тарбия алган сыяктуу эле энеден кандай сүт эмген болсо, ал балага өмүр бою ошол нерсе таасир берет. Ошол нерсенин эгерде жакшы болсо, таза болсо, дайым энелерибиз дарат менен балдарын эмизген болсо, келечекте сиз менен биздин тарыхта өткөндөй улуу алымдар чыкмак. Чындыгында азыркы учурда ошол нерсеге балки маани берилбестен жеңил саналып, канчалык кайсы энелер, азыркы күндө кайсы келиндер өзүнүн баласын эмизер кезде дарат алып, балким усул менен эмизген абалдарды эстейт. Чындыгында тарыхта өткөн улуу алымдардын өмүр баяндарын, сыйраларын окуй турган болсок, Имам Бухаринин энеси бир жолу дагы баласын
даратсыз эмизбегендигин эскерет. Бунун бардыгы баланын акысына кире турган нерселердин. Демек, дайым тазалыктын үстүндө ак адал эмгек менен, ак пешене тер менен баланы эмизүү дагы баланын ичин акысына болгон эсептердин бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан сиз менен биз балага андан кийин тарбия берүү маселесине келгенде, баланы туура тарбия берүү. Азыркы учурда ушул заманда, бузулган заманда ар кандай бир жарт көрүнүштөр курчаган учурда, жаман нерселерден, ар кандай адашкан агымдардан, ар кандай адашкан пикирлерден, тыюу салынган нерселерден, ар кандай алкоголдук жана наркотикалык жаман бузулган заттардан балдарды сактоо үчүн дагы туура тарбия берүү, Кудайдан коркууну аларга үйрөтүү менен бирге, жана ошондой эле балдарыбызга баланын акысы дагы эмне десе, ага туура тарбия менен берүү менен бирге эле ага Куран жаттатуу, Куран үйрөтүү. Мына ошондуктан дагы ким баласына Куран жаттата турган болсо, мен хафизал Кур'ана хафизал Кур'ан. Кимде ким эгерде Кур'ан жаттата турган болсо, анда ал баланы Кур'ан өзү сактайт. Мен аллама ауладаху Кур'анан. Кимде ким балдарына Аллах Кур'ан үйрөткөн болсо, ва алламаху Кур'ану куллах. Ал Кур'ан ал баласына бардык нерсени ал Кур'ан өзү үйрөтөт деп айткан. Демек, сиз менен биз баланын акысына, баланын огуна келген кезде дагы ата-эне маани берип, аларга туура тарбия берип, үйдө туура өрнөк көрсөтүп, аларга үйдөгү болгон жылуу мамилебизди, жакшы кулк мүнөздү чагылдырып көрсөтүп, үйдөгү тескерисинче терс көрүнүштөрдү, жаман сөздөрүбүздү, жаман урушкан нерселерибизди, жаман терс абалдарыбызды, терс көрүнгөн нерселерди алардын алдында көргөзбөгөнгө, жаап жашырганга аракет кылуу, бул да болсо балдардын акысын, балдардын укугун сактоо болуп эсептелет.